Ассалому алейкум, урматтуу туугандар. Кайрадан эле сиздер менен мен Тилек. Биздин ынтымак каналыбызга куш келипсиздер. Бүгүн вторник, бүгүн среда, кече вторник видео тарта албадым. Кече видео монтаждап, анан дагы бир ийни-чектер машина алам деп калган экен. Ошолорго машина тандашып, карашып алышып, аны жардам берип жүрүп калдым. Бүгүн среда, саат 12-ден 3 мүнөт өттү азыркы убакытта ровно. Бүгүн деген эртең менен таксопаркка келип, офисибизге келип, бир аз жумуштар бар эле, ошолорду аткарып, лицензия тууралуу азыр жумушка чыгып жаңы баштап атам. Жума күнүнө бирден видео чыгарып берем дедим эле. Тилекке каршы кол бошобой жумуштар көбөйүп калыптыр да, ошого через день чыгарган аракет кылам, потому что бул камера аябай качественный камера алып алган экенбиз. Бул видео монтаждаган только через компьютер, еще бул убакытта монтаж болот экен. Ошолго бир күн видео тартам, бир күн монтаждайм, бир күн видео тартам, бир күн монтаждайм. Ошондо через день болот. Азыр торговый центр Вегастын астындамын. На линии саат азыр 12-ден 2 мүнөт өткөндө койгом. Турабыз, пока что заказ жок. Так, туугандар, Вегастын 3-ходунан 4-ходунан биринчи заказды алдым. Алло. Здравствуйте, а подъедьте, пожалуйста, к 4-му подъезду. Да, я уже подъехал. Все отлично, спасибо. Пожалуйста. Так, клиент чалды, 4-чү вход. Буюрса ишти башталды. Саат 12-ден 14 мүнөт өттү. Короче, 12-ге турсам, чота заказ бербей калды да. Ушундай учурлорду балдарга түшүндүрүп берейин. Клиент келип калды. Здравствуйте. Добро пожаловать в Яндекс.Такси. Помните о безопасности. Не забудьте пристегнуться. Поездка по Яндекс.Навигатору займет 20 минут. Маршрут построен. Через 200 метров поверните направо, а затем поверните налево. Здесь прям? Да, я в аптеку просто еще забегу. Пожалуйста. Спасибо. Не за что, вам спасибо, всего доброго. Спасибо за поездку. Так, Заказ туугандар, оплачен картой. 256 Для рубль улучшения алып качества таштадым. обслуживания Принцип поставьте оказа. нам оценку в приложении Яндекс.Такси. Походу мынтип ар бир заказды видеого тартып берсем, убакыт аябай көбөйүп кетчүдөй да. Анан жана эмнени сүйлөп өтөйүн деп калдым эле. Заказ если 10 минутта бербей калса, если Москванын ичинде болсоңорчу, 10 минутта заказ жок болуп калса, значит система не в порядке, да. Значит, Поверните направо, а затем поверните налево. Ошондо учурда эмне кылыш керек? Мени перезагрузка кылыш керек таксометрдичи. Таксометрди өчүрүп кайра киргизгүлө, если болбосо вообще эле таксометрди удалить этип телефондон. Телефон перезагрузка кылып кайра көчүрүп, анан таксометрдин сураган нөмөр функцияларына разрешить деп бассаңар, заказ болбойт да. Яндексте мына жок болуп калды деген системачы, понятие жок деген болбойт. Ашып кетсе 5 мүнөттө заказ бериш керек Москванын ичинде. 10 минут, 15 минут заказ жок туруп калсаңар, значит что-то не так. Так, деп. Видео узарып кетпеш үчүн 1 саатта 2 мүнөттүк видео тартам го дейм, 2 минут 300 метр дейт. Ушундай эле болуш керек. Маршрут построен. Через 50 метров поверните направо. Маршрут перестроен. Поверните направо, во двор, а затем поверните направо. Так, туугандар, экинчи заказды 506 рубль алып келип таштадым. Жарым саатта. Азыр камеранын зарядка отуруп атат. Камераны мираска зарядка сайып коюш керек. Чтобы ушу менен саат 5-терде связга чыгам го, буюрса азыр
пока ишти кылалы. Камера галасы йөрөй. Вы приехали. Деп тугандар, короче, саат 6-дан 6 мүнөт өттү. 16:06. Баланста 3000 иштеди. 5-тен 6-га чейин 6 саатта. Пробкага раза попадать этtim. Саат 12'de чыккан, 1-2 мүнөт өткөндө. 12'ден 2 мүнөт өткөндө, 3 мүнөт өткөндө. Кечки 12'ге чейин эми буюрса да 3000 ашырып берер эми. Жестко 6000 жасап салалы алып кетти. Буюрса заказ алдым сторону Москвы. Через 200 метров поверните налево. Так, деп тугандар, мен тапкелип таштадым. Азыр заправка кылыш керек болуп калды. Через таксометр аркылуу заправка кылган аракет кылып, балдарга да көргөзүп берген аракет кылайын. Анан үчүн менюдан таксометрден заправиться деген басабыз. Поехали, өзү ближайший заправка таап берет силерге керектүү. Так, эко бар экен бул жерде. Маршрут построен. Через 200 метров поверните направо во двор, а затем поверните налево. Поверните направо во двор, а затем поверните налево. Так, заправкага келдик. Азыр кайсы колонка бош экен, ошону тандап туруп куюп алалы бензинди. Так. Интересный факт. Тут можно заправиться, не выходя из машины. Вы приехали. 3-cü колонка экен. Так, 3'tü баз алчы болот. Бакты ачтым. Оплатить дейт. Пистолетти койду. Да. 92-й. О, заправка болуп атат, чек-чек. Заправка болуп атат. Машинадан чыгышында да кереги жок экен. О, пистолет салып койду экен. Бул жактан заправка көрөт экен. Счастливого пути дейт го. Так, ушинтип заправка кылат экенбиз да туугандар. Кайра приложение ачып алып, на линия коюп алып, ишти кылып кетерет окшойбуз го, чек-чек эле. Ланта эле. Так, мына коэффициент болот тур, ушул жака айдайт окшойм, зинкилдеген бойдон. Ты посмотри, я ж спать не смогу, ты понимаешь? А что там деньги? Подожди, хорошо. А что, деньги приумножаются, если 800 складываешь? А что? Да скажите, я тоже хочу вложить. Да не надо, я вам займу без процентов. Что, вы гоните, что ли? Да не надо, я вам займу эти деньги, подожди. Нет,
20 апреля мне Кристина дает 500 000 и 300 я у Сережи возьму. Мама не сказала, но Яна уже сказала. Анда эмесе достор, саат 12-ден 23 өттү, 0:24 өттү уже. Короче, бүгүнкү итокту көрө албай калат экенбиз. Потому что 12-ден өткөндөн кийин возобновление болуп 0-га түшүп калды бүгүнкү показательдер. Ошондуктан бүгүнкү иштеген акчаны көрө албайбыз. Бүгүн жана 7000 канча болгон болчу да. Анан биротоло бүгүн болбой атат, иш болбой атат дегендерге мактанайын деп 8 видео тартылган дедим эле. 12-ден өтүп кетти азыр. 1 соуга азыр үйгө домой бас коюп чыгып баратам да. Короче, бүгүн сөзгө ишениш керек. Болбосо кайда жок. Эртең видео монтаждайм, кайра пятница чыгам. Так что бүгүн жумуш дерска болду. Эгеле элдерин алып атат түшпөйт. Бирок иштегендер жазып атат жакшы эле. Базар жок, мына бесе видеону көрүп Кыргызстандан келгем, иштеп атам азыр. Жакшы, бүгүн уже жум болуп калды. Жумадан иштеп базарда уже 1,5-2 таза алып атам. Күнгө доход өсүп атат, үйрөнүп атам, анча жерде пробкаларга турбай, адрес койгондагы. Балдар ыраазычылыгын билдирип атат. Анан ушу былтыр октябрдан бери башталган биздин каналчы. Ошодон бери бир 3 адам чалды, нааразычылык көргөзүпчү. Анан комментарияга жазгандар 3 адам эмес, андан аябай эле көп. Мен ошого айтайын дегем. Бизде бүт факт, доказательстволор бар, балдар бар, иштеп аткан чогуш болуп турат да. Ошол бир күнү бир дата белгилейли. Бир чайхананы тандагылы. Ошол жерге чогулуш кылбайлы, мен жасап аткан иштерим туура эмес, мени алдап атат, ана дегендер келип, мен бетиме карап туруп, действительно ошол нерсени көрөбүз депчи. Айткылачы ошо действительно болбой атат, деп. Любой ошеке дагы мен жакшы деген балдарын чакырып коем бизге. 20. Ошолорго келип түшүндүрүп бергечи кандай, кантип эле 2,5 миң эле иштеп атканын. Мына мен бүгүн саат 12-де чыккам. Саат 5-терге чейин иш болбой туруп Москвада коэффициент башталды. Патрат бияка 1-2 скриншот коюп коюмун азыр. 1000 сомдук заказдан 2 жөн алып иш алып кетти да ресмиде. Ошо туугандар, атак баары жакшы. Көрүшкөнчө. Рахмат.